Бүгүн 16 августта Аларча капчыгайынын жогору жагына учитель чокусунан түшүп келе жатып кулап каза болгон орусиялык альпинисттин сөөгү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тоодон алып түштү. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. 14 августта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 кызматына учитель чокусунан Орусиянын 2 жараны түшүп келе жатып 1986 туулган жараны эркек киши кулап каза болгондугу боюнча маалымат түшкөн. Жерине Эдельвейс куткаруучулар тобунун 6 куткаруучусу барган. Бүгүн куткаруучулар жогоруда аталган жарандын сөөгүн тоодон алып түшүп, ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми экинчи жаран жабыр тарткан эмес. Лицензиясы жок туруп чет элдик валютаны алмаштыруу операцияларын жүргүзгөн жаранга 17.500 сом айып салынды. Бул тууралуу Улуттук банктан билдирди. Бирок ал жаран кайсы валютаны алмаштырганын тактаган жок. Буга байланыштуу лицензиясы жок акча алмаштыруу жайларын текшерүү жүрүп жатканын маалымдашкан. Улуттук банк жыл башынан бери коммерциялык банктарга 116 жолу текшерүүнү жүргүзгөн. 100гө жакынына эскертүү берген. Ал сунуштарда кардарды тийиштүү деңгээлде тейлөө, банктык милдеттерди аткаруу, акш доллары менен камсыз кылуу талаптары айтылган. Акча алмаштыруу жайлары боюнча 89 текшерүү жүргүзүлүп, алардын 29-унун лицензиясы алынган. 14 адамга 1.180.000 сом айыппул салынган. Кыргызстанда ири суммадагы соода-саттык насия бизнес негизинен акш долларына байланган. Учурда накталай доллар тартыштыгы, банктарда чектөөлөр, кошумча комиссия акысы ишкерлерге түйшүк жаратып, айрымдарынын кирешесин азайтканын айтып жатышат. Каржы базарындагы олку-солку кырдаалга коммерциялык банктар мурункуга караганда көп киреше тапты. Валюта рыногунда көмүскө базар пайда болду. Түркиянын Коnya шаарында өтүп жаткан ислам шериктештиги оюндарында кыргызстандык Ынтымак Мурадил уулу алтын байге алды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин маалыматына караганда, Мурадил уулу 15 августта салттуу жаатуу боюнча эркектер арасында 1-орунду ээледи. Бүгүн спорттун бул түрүнөн командалык беттештер жыйынтыкталып, сыйлоо азем өтөт. Соңку жыйынтыктар боюнча ислам шериктештиги оюндарында Кыргызстандын спортчуларына 8 алтын, 6 күмүш жана 7 коло байге бар. Медалдардын көрсөткүчү боюнча Кыргызстан азыр 10-орунда бара жатат. Сап башында Түркия, Өзбекстан жана Иран турат. Түркиялыктар 90 алтын, 81 күмүш, 63 коло байге алышкан. Экинчи катарда Өзбекстан 40 алтын, 28 күмүш жана 44 коло бар. Ирандын спортчулары 37 алтын, 31 күмүш, 42 коло байге менен 3-орунга чыкты. 5-жолу өтүп жаткан оюндарга 56 мамлекеттен 4000дей спортчу катышып, спорттун 20 түрүнөн таймашууда. Кыргызстандан 100дөн ашуун спортчу барды. Мелдештер 18 августка чейин уланат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда кыргызстандык мигранттар 3 айлык миграциялык каттоого турушу керектиги тууралуу маалыматтарды жокко чыгарды. Анда социалдык түйүндөрдө Орусияда 3 айга миграциялык каттоого туруу талабы бар мыйзам кабыл алынганы. Анын негизинде Кыргызстандын жарандары 3-сентябрга чейин кирди чыкты жол жобосун кылышы керектиги тууралуу маалымат тарап жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул чындыкка дал келбестигин билдирет деп жазылат. Тем кыргызстандыктар Евразиялык экономикалык биримдигине өлкөнүн жараны катары Орусияга кирген убактан тартып 30 күндүн ичинде жашаган жеринде эмгек келишимди негизинде 1 жылдык мөөнөткө миграциялык каттоого турааларын кошумчалады. Мындан улам кирди чыкты жол жобосун жүргүзүүгө негиз жок экендигин белгиледи. Буга чейин Орусиядагы айрым кыргызстандык жарандар полиция кызматкерлери миграциялык картаны жаңыртып, сыртка чыгып кайра кирүүнү талап кылып жаткандыгын айтып даттанышкан.